Саламатсыздарбы? Бүгүн компьютерден Google Classroom платформасын кантип катталабыз жана жаңы классты кантип системага каттоо керек карап чыгабыз. Мурунку видеолордо телефондон Google Classroom платформасын кантип колдонуу керек башынан аягына чейин карап чыкканбыз. Аны бул жогоруда ссылка аркылуу кайрадан карап чыксаңыздар болот. Google Classroom табыш үчүн classroom.google.com деп жазабыз, же браузерге, же поиск кылганга. Демек, Google Classroom платформасында иштеш үчүн сөзсүз түрдө силерде Gmail менен бүткөн Google электрондук дарегиңиз болуш керек. Эгерде өзүңүздүн жеке почтаңызды колдонгуңуз келбесе, жаңы ачып алсаңыз болот. Google бир нече жеке почта ачканга уруксат берет. Өзүңүздүн почтаңызды киргизип, дарегин киргизип, андан соң паролуңузду киргизип, Google Classroom'дун ичине киребиз. Мына Google Classroom азыр ичи бош, эч кандай класс ачылуу элек. Бул Google Classroom'дун ичине кирүүнүн биринчи жолу. Экинчи жолу болсо жөн гана өзүңүздүн электрондук почтаңызга киресиз дагы. Оң жакта, өйдө жакта мындай белги болот. Аны ачсак, ичинде болгон сизге көрүүгө мүмкүн болгон Google тиркемелеринин баардыгы ичинде болот. Ушул жактан Classroom'ду таап, Google Class таап, басып кирип кетебиз. Демек, азыр биздин класс бош. Бул жака сабактарды киргизүү үчүн оң жакта, өйдө жакта плюс белгисин басабыз. Андан соң создать курс. Курс ачуу, ушул кнопканы басабыз. Негизи Google Class бул G Suite for Education билим берүү үчүн G Suite чоң программасынын, платформасынын бир гана бөлүгү болуп эсептелет. Мектептер эгерде бул платформаны колдонобуз десе, бекер колдонулат. Анын артыкчылыгы биринчиден бекер, экинчиден реклама коюлбайт. Бул болгон программаларын тиркемелерин колдонуп атканда рекламасы жок болот. Үчүнчү артыкчылыгы муну мектептин администратору өзлөрү окуучулар кайсы функцияларын колдонсо болот, кайсы функцияларын колдонбош керек, өзлөрү системадан контролдоп турат. Google Classroom'ду, Google Class'ты өзүңөрдүн жеке почтаңардан да колдонсоңор болот, бирок бул жакта чектөөлөр киргизилген. Окуучулардагы чектөөсү бар. Бул жакты окуп чыгабыз дагы. Макул деп бул жака галочка коебуз дагы. Продолжить кнопкасын басабыз. Андан соң название курса. Курстун аталышы, мисалы, англис тили деп коелук. Андан кийин раздел 5 класс деп коелук. Калгандарын жазсаңыз өзүңүздүн эркиңиз. Анан создать кнопкасын басабыз. Биз бул жакта Google Class'ын ичинде кылган нерселер, тапшырмалар, балдардан келген тапшырмалар бардыгы автоматтык түрдө Google Drive'га сакталат. Мына биздин класс ачылды. Бул жактан өзүңүздөр каалагандай сүрөт коюп, баракчаңызды кооздоп алсаңыз болот. Телефон аркылуу деле мына дал ушундай жол менен класска киребиз дагы, класс ачабыз. Сиздер менен Мектеп Плюс каналы болду. Кийинки сабактарда окуучуларды кантип чакырабыз, тапшырмаларды кантип беребиз, тапшырмаларды кантип чогултабыз, баалардын коюлушу жана башка Google Class'ка тиешелүү нерселерди бөлүк-бөлүк кылып карап чыгабыз. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Каналга жазыла элек болсоңуздар, жазылып, кийинки жолу сабактан көрүшкөнчө.
Саламатта калыңыздар.